Кара Суу шаарындагы номер 66 Ленин атындагы орто мектептин кошумча имараты курулуп бүтүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. 3 кабаттуу билим уясынын жертөлөсүндө эмгек кабинеттери, ашкана жана активий залы жайгашкан. Жаңы имарат ишке берилсе, эски корпуста 3 нөмөт менен окуп жаткан окуучулар 2 нөмөткө өтүшөт. Шарттар өтө жакшы. 3 этаж окуу бөлүм кабинеттери, кейін подвалда ашкана, актовый зал. Өзгөчөлүгү чоң, өтө жакшы салынган. Ар бир кабинетте суу киргизилген, өтө жылуу. Химия, физика кабинеттеринде дагы өзү башкача жаңы немеге каралган да. Анан кийин 2 информатика кабинетибиз бар. Жаңы мектепте билим берүү үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Жылытуу жана желдетүү системалары соңку үлгүдөгү жабдуулар менен камсыздалып, коопсуздук камералары орнотулган. Шаардык бийлик ички жасалгасына да кошумча каражат бөлгөн. Тендердин жыйынтыгы менен 107 миллионго ОСО ВИФА Комфортстрой ишканасы утуп, курулушу бүткөрүлдү буюрса. Бул негизинен курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Ал эми Кара Суу шаарында ушул жалпы эле мектепке, бала бакчага болгон муктаждыктар жыл сайын чечилип келатат, бирок элибиздин саны өскөнүнө байланыштуу дагы эле болсо муктаждык келип чыгууда. Учурда ушул корпуста бир 450-ге жакын окуучу окуйт, буюрса 18 класстык бөлмөлөр даярдалган, андан сырткары чарбалык иштерге атайын бөлмөлөр мугалимдер үчүн, мындайча айтканда, бүгүнкү күндө мектеп базасында керектүү эмне болсо ошонун баары камтылды. Акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдылды. Ал эми Кара Суу шаары ушул жергиликтүү бюджеттен мектептин жасалгаларын баарын жасап бердик. 2 миллионго жакын каражат менен бүгүнкү күндө ушул ачылышына даярдап турабыз буюрса. Билим уясынын ачылышын окуучулар да, мугалимдер да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Анткени 600 окуучуга ылайыкталган эски имаратта 3500 окуучу билим алып, ишемби күнү да сабак өтүүгө туура келип жаткан. Ооба, бизде бала көп. Түн айынан класс жетишпечи, биз наркы эски мектепте коридорлорго пластиковый эшиктерди коюп, пластиковый дубалдарды коюп, биз кабинеттерибизди чоңойтконбуз. Ошондо дагы жетпечи, актовый залда сабак өтчүбүз, дагы жөн эле коридорго парта тизип, стол тизип дагы сабак өтчүбүз. Эми ушул мектептин ачылышын күтүп атабыз. Бул мектептин ачылышы кетсе, биздин балдарыбыз кеңири жайлашып, таза жары кабинеттерде, жаңыланган кабинеттерде сабак өтүп, албетте бул билим деңгээлине өтө чоң таасирин берет. Биздин окуучулар аябай көп мектебиздечи. Анан 3 смен болуп иштейбиз. Окуучулар ар бир класста 47-45тен. Эгер деление болсо, 450 окуучуга бөлүнгөн бул мектеп. Ошондо 2 смена болуп иштейбиз да. Эгер ушул салып берген прорабтарга, өкмөткө, мэрге, акимге чоң рахмат. Эске салсак, кошумча имараттын курулушу 2024-жылы башталган. Жаңы корпус декабрь айында салтанаттуу түрдө ачылып, окуучуларды кабыл алат.